Ар бир адам баласы жараткандын берген жашоо убактысында өзүнө кыйынчылыкты, муктаждыкты, ооруну эч качан тилеп албайт экен. Бирок жараткандын сыноосуна туш келип, оор күндөрдү башынан өткөрүп келген мекендештер дагы жок эмес. Биздин Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондуна азыркы учурда ден соолук маселеси боюнча кайрылган жарандарды коомчулукка чыгарып, кайдыгер карабан мекендештерден жардам сурап берип келебиз. Биздин социалдык тармактарда буга чейин Асан аттуу мекендешибиздин боорун алмаштыруу керек деп чыгарып, ден соолугу начарлап, оор абалда болгондуктан тез арада Инжа жергесине жибергенбиз. Ал эми азыр операцияга кирейин десе каражаты жетпей кайрымдуу элге кайрылууга аргасыз болушууда. Assalamu alaikum Kırgız elim. Men Alıkbulov Hasan, Azamat Baymatov жетектеген кайрымдуулук фонд менен жардам менен ушу Индияга боор алмаштырууга келгенмин. Келгенимде аябай оор абалда келип 10 күн реанимацияда жатып, анан кийин 1 айдан леченияда жатып, донорлар 3 жолу донор алмашып, ушинтип тапкан алып келген каражатымдын тең жарымы ошого кетип калды. Ошол биз эми донор алмаштырып, донорлордун аягында мен текшериштен мен өттүм, аны 3-чү донор болуп. Ошондо ушу менин эмемди неме деп кабылдады, докторлор болот деп текшериштен өткөндөн кийинчи. Анан ошо мен азыр донор болуп, ушу жолдошума даярданып, ушу биздики документтерибиз даяр болду, келген документтер, анан текшериштен дагы өтүп бүт. Эми даяр болду дегенде бизге акча каражатыбыз жетпей, операция токтоп, кире албай туруп калдык да. Ошо сиздерден дагы бир жолу бизге жардам колуңуздарды суранып атабыз экөөбүз. Дагы бир жолу жардам кылыңыздар. Кайтпаса да Алла Тааладан кайтсын эселеп сиздерге. Ооба, жолдошум дайым дуада сиздер үчүн. Şu manga жардам бергендерге Кудай Таала өзү жардам кылсын. Дайыма намаз окуганда сиздерге дуа кылып турам. Иншаллах. Асан Аликулов Индияга барганда донору туура келбей, артынан бир нече донорду жиберүүгө аргасыз болгонбуз. Ошол үчүн кайрымдуу элден чогулган акча каражаты кемип, минтип операцияга кирейин дегенде кайрымдуу элдин колдоосуна муктаж болуп турган кезде фонд жетекчиси Азамат Байматов кыргыз элине кайрылап, Асан мекендешке жардам берүүгө чакырды. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө колумуздагы эң чоң көйгөйлүү маселе болгон бүгүнкү күндө ушул ден соолук жаатында көп адамдар жабыркап жатат. Көп аталарыбыз, көп биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибиз өтө кыйынчылыкты баштан өткүзүп жатышат. Кече күнү эле ушул тууралуу дагы ушул телеканалда дагы сөз болду. Бул жерде мен айтайын дегеним ошол аты жаман орунду менен алышып аткан дагы Асан деген байкебиз бар. Асан байкебиз бүгүнкү күндө Индияда. Ошол жака бир туугандар да донор болобуз деп барып, алардыкы туура келбестен 2 донор алмашып, аларга кеткен каражаттары дагы канчалык байкени азапка салды. Бул өзүнчө бир маселе. Достор, мына азыр жанындагы өмүрлүк жары анализ тапшырып ошонуку туура келе турган болуп, мына ошол толук бардыгы даяр турат. Эми операцияга киргизүү гана сааттары турат. Эми ошого жетишип киргизип калсак дейбиз, достор. Биздин колубуздан келгени бүгүн 5 сом беребизби, 10 сом беребизби, балким кадамдап бир жакшылык кылып коебузбу, бунун бардыгы Кудайдан кайтчу эле үмүттөр мененбиз баарыбыз. Ошон үчүн достор, Асан байке өзүнүн жашап аткан үйүн сатып, үйү жок, ушу жаным аман калса үйдү деле алып алармын деген үмүт менен барып, акчасынын тең жарымын коротуп, бүгүн колунда $10.000 турат. Ушу менен же нары база албай, же бери база албай, бүгүн орто талаа жолдо турат. Биздин колубуздан келгени ушул элдин үнүн элге жеткизип коюш. Ушу экран алдындагы реквизиттер ушул Асан байкени өзүнө таандык. 5 сом салсаңыз да 10 сом салсаңыз да ушул даректин өзүнө барып жетет. Кел мекендеш, кел бир тууган. Бүгүн биз ден соолукта болуп тургандыгыбызга шүгүр кылайлы.
көзүбүздүн көрүп тургандыгына, сүйлөп тургандыгыбызга, кенен чонун өз алдыбызча басып жүргөнгө жөн гана шүгүр кылайлы. Кел мекендеш, шүгүрчүлүк бул Кудайга да жагат. Ошондуктан сиз издеген дүйнө байлык, биз издеген дүйнө байлык, бардык нерселер бүгүн көзүбүз менен көрүп жатабыз. Канчалаган жерлерде аламат болуп, согуш болуп талкаланып атат, күлгө айланып жатат. Ошон үчүн бул дүйнөдө гана, ал акыретте дагы күлгө айланбасын биздин жашообуз. Ошон үчүн келгиле. Мен сиздерди мына Асан байке жакшы болуп кетишликке чакырам. Эгерде биздин сиздин жакшылыгыбыз Асан байкеге жакшы болуп кеткендиги эсеп болсо, сиз менен бизге эртеңки акыретибизге, бүгүнкү эртеңки жашообузга чоң жардамы тиет деп ойлойм. Ошон үчүн келгиле. Колубуздан келген жардамды жараткандын ыраазычылыгы үчүн берели. Байкебиздин өмүрү сакталып калышлыгына, кол кармашып эки мына ушул аял күйөөсү болуп жашап балдарын жакшылыгын көрөйүн деген мезгилде мына ушинтип биринен бири ажырасы келбей жатат. Ушундай акыбалда кыргыз кыйынчылыкта бир жөн таштаган эмес деп ата сөзүнө таянып аракетти кылайлы. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Бул жалган жашоого адам болуп жаралган соң минтип кыйын абалда турган тагдырды көрүп кайдыгер карап тура албасак керек. Жараткан жолунда кол сунуп, кайрымдуулук багытында жардам берүү ар бирибиздин адамдык парзыбыз деп билсек болот. Андыктан кайдыгер карабай, Асан Аликуловго колубуздан келген колдообузду берүүгө чакырып калабыз.